12 bölüm. Теңир Натанды дөөткө жиберди. Ал ага келип мындай деди: бир шаарда эки адам болуптур. Бири бай, бири кедей экен. Бай адамдын абдан көп майда жандыктары, бодомалы бар экен. Ал эми кедейдин сатып алган козусунан башка эч нерсеси жок эле. Ал аны багып, балдары менен бирге чоңойткон. Ал эмне жесе, козу да ошондон жеп, анын чөйчөгүнөн ичип, койнуна жатып, кызындай болуп калган. Бай адамдыкына бир жолоочу келет. Ал өзүнүкүнө келген жолоочудан өз койлору менен өгүздөрүн аяп, кедейдин козусун алып, келген кишиге бышырып берет. Дөөт ошол адамга абдан кыжырданып, Натанга мындай деди: Теңир тирүү, муну кылган адам өлүмгө татыктуу. Ал бул кылган үчүн, таш боордук үчүн козунун ордун 4 эсе төлөп берсин. Ошондо Натан дөөткө мындай деди: Ошол киши сенсиң. Исраилдин Кудай Теңири мындай дейт: Мен сени Исраилга падыша кылгам. Мен сени Шабулдун колунан куткаргам. Сага мырзаңдын үйүн жана аялдарын бердим. Исраил менен жүйүт тукумун бердим. Эгерде бул сага аздык кылса, анын үстүнө дагы көп нерсени кошуп берет элем. Теңирдин алдында жаман иш кылып, анын сөзүн эмнеге бар калган жоксуң? Хеттик Уриди кылыч менен өлтүрдүң. Анын аялын өзүңө аял кылып алдың. Аны амондуктардын кылыч менен өлтүрдүң. Мени бар калбаганыңар үчүн, Уридин аялын алып алганың үчүн, эми сенин тукумуңдан эч качан кылыч кетпейт. Теңир мындай дейт: Мен сага өз тукумуң жамандык кылгыдай кылам. Өзүңдүн көз алдыңда аялдарыңды алып жакыныңа берем. Ал сенин аялдарың менен ачык эле жатат. Сен жашыруун жасадың, ал эми мен муну бүткүл Исраил алдында ачык жасайм. Ошондо дөөт Натанга: Мен Теңирдин алдында күнөө кылдым деди. Натан дөөткө: Теңир күнөөңдү кечирди, сен өлбөйсүң. Бирок ушул ишиң менен душмандарынын Теңирди жамандоосуна себепкер болгонуң үчүн төрөлгөн балаң өлөт деди. Анан Натан өз үйүнө кайтты. Теңир Уридин аялы төрөгөн дөөттүн баласына оору жиберди. Ал ооруп калды. Дөөт наристе үчүн Кудайга сыйынып, ороза кармап, өзүнчө бөлүнүп, жерге жатып түн өткөрдү. Жаткан жеринен тургузууга өз уруусундагы аксакалдар киришти. Бирок ал тургусу келген жок, алар менен тамактанган жок. 7-нчи күнгө караган күнү бала өлдү. Кулдары баланын өлгөнүн дөөткө угузуудан коркушту. Анткени алар: Бала тирүү кезинде эле биз ага айтканбыз, бирок ал бизди укпай койгон. Эми бала өлдү деп кантип айтабыз? Ал өзүнө залал келтирип коет дешти. Дөөт кулдарынын бири-бири менен шыбырашып турганын көрүп, баланын өлгөнүн түшүндү да алардан: Бала өлдүбү деп сурады. Алар: Ооба, өлдү деп жооп беришти. Ошондо дөөт жерден туруп, жуунуп, майланып, кийимин которду да Теңирдин үйүнө барып, Теңирге таазим кылды. Үйүнө кайтып тамак сурады. Ага тамак алып келишти. Ал жеди. Ошондо кулдары андан: Бала тирүүсүндө сен ороза кармап ыйладың. Ал эми бала өлгөндөн кийин туруп тамактандың. Муну кандай түшүнсө болот деп сурашты. Дөөт мындай деп жооп берди: Бала тирүүсүндө мен ороза кармап ыйладым. Анткени ким билет? Балким Теңир мага ырайым кылып, бала тирүү калабы деп ойлодум. Эми ал өлдү. Эмнеге ороза кармамак элем? Эми мен аны кайра алып келе алмак белем. Мен ага барам, ал болсо мага кайрылып келбейт. Дөөт Батшебаны сооротуп, аны менен жатты. Ал уул төрөп, атын Сулайман койду. Теңир Сулайманды сүйдү. Теңир Натан пайгамбарды жиберди. Ал Теңирдин сөзү боюнча наристеге Жедидия деген ат койду. Жояб амондуктарга кол салып, падыша шаары Рабени басып алды. Анан Жояб дөөткө мындай деп айттырып жиберди: Мен Рабеге кол салып, шаардын суусун ээлеп алдым. Эми калган элди чогултуп, шаарды курчап, аны каратып ал. Анткени аны мен алсам, анда ага менин атым коюлат. Дөөт бүткүл элди чогулту да, барып Рабеге кол салып, шаарды басып алды. Дөөт алардын падышасынын башындагы таажысын алып, аны өз башына кийди. Таажы 1 талант алтындан, кымбат баалуу таштардан жасалган эле. Дөөт ал шаардан көп олжо алып чыкты. Дөөт ал шаардын элин алып чыгып, ара, темир мала, темир балта менен иштетти. Мешке кыш бышыртты. Амондуктардын бардык шаарларын ал ушундай кылды. Ошондон кийин дөөт бүт эли менен Иерусалимге кайтып келди. 5-нчи бөлүм. Жердеги үйүбүз, бул чатырыбыз кыйрагандан кийин Кудай бизге асмандан адамдын колу менен жасалбаган имаратты, түбөлүк үйдү берерин билебиз. Ошол үчүн асмандагы үйүбүздү кийүүнү каалап, улутунуп жатабыз. Кийимчен туруп, жылаңач деп табылып калбасак эле болду. Бул чатырыбызда турганыбызда кыйналып, үшкүрүнүп жатабыз. Анткени өлө турган нерсенин бардыгынын үстүнөн өмүр жеңишке жетиши үчүн биз жылаңач болууну эмес, кийимчен болууну каалайбыз. Кудай бизди ошого даярдаган жана бизге рухту аманат кылып берген. Ошондуктан ар дайым кайраттуубуз. Бул денебизде жашап жатканыбызда Теңирден алыс экенибизди билебиз. Анткени биз көргөнүбүз боюнча эмес, ишенимибиз менен жашап жатабыз.
Ошондуктан биз кайраттуубуз, денеден чыгып теңирдин жанына барууну артык көрөбүз. Денебизде жашап жатсак да, денебизден чыгып кете турган болсок да, теңирге жагууга аракеттенип жатабыз. Анткени денеде жашап жүргөндө кылган жаман же жакшы иштерибизге жараша тиешебизди алуу үчүн баарыбыз Машаяктын сот тактысынын алдына келишибиз керек. Ошентип Кудайдан коркуу деген эмне экенин билгендиктен адамдарды ынандырууга аракеттенип жатабыз. Кудай алдында ачыкпыз, силердин абийириңердин алдында да ачыкпыз деп ойлойм. Биз өзүбүздү силерге кайрадан таарынчтырып жаткан жокпуз. Жүрөгү менен эмес, сырткы көрүнүшү менен мактангандарга жооп бере алгыдай болушуңар үчүн биз менен мактана алгыдай мүмкүнчүлүк берип жатабыз. Эгерде өзүбүздү кармай албай калып жатсак, анда Кудай үчүн ошентип жатабыз. Эгерде өзүбүздү токтоо алып жүрсөк, анда силер үчүн ошентип жатабыз. Анткени Машаяктын сүйүүсү бирөө бардыгы үчүн өлдү, демек бардыгы өлүштү деп ойлогон бизди ошентүүгө милдеттендирет. Жашап жаткандар эми өздөрү үчүн эмес, өздөрү үчүн өлгөн жана кайра тирилген Машаяк үчүн жашашы үчүн. Машаяк бардыгы үчүн өлгөн. Ошондуктан биз мындан ары эч кимди сырткы көрүнүшү боюнча баалабайбыз. Биз мурун Машаякты сырткы көрүнүшү боюнча адам катары бааласак да, азыр андай баалабайбыз. Ошентип ким Машаяктын ичинде болсо, ал жаңы адам. Мурункунун баары өтүп кетти, азыр баары жаңы болду. Мунун баары Кудайдан. Кудай Машаяк аркылуу бизди өзү менен элдештирди жана бизге элдештирүү кызматын берди. Анткени Кудай Машаяктын ичинде дүйнөнү өзү менен элдештирди. Адамдардын күнөөлөрүн эске алган жок, бизге болсо Кудай менен элдешүү жөнүндөгү сөздү жарыялоону тапшырды. Ошентип биз Машаяктын атынан келген элчилербиз. Кудай өзү биз аркылуу адамдарга кайрылып жатат. Машаяктын атынан суранабыз, Кудай менен элдешкиле. Машаяк аркылуу өзүнүн алдында бизди адилеттүү кылыш үчүн күнөөнү билбеген Машаякты биз үчүн күнөө кылды. 19-бөлүм. Сен болсо Ысрайыл төрөлөр үчүн ыйла. Сен мындай де: сенин энең эмне деген ургаач арстан, ал арстандардын арасында жатар эле, жаш арстандардын арасында өз күчүктөрүн чоңойтор эле. Ал өз күчүктөрүнүн ичинен бирин багып өстүрдү. Ал жаш арстан болду. Жем алганды үйрөндү, адамдарды жеди. Ал жөнүндө элдер угушту. Ал элдердин ордуна түштү, аны чынжыр менен кишендеп Мисир жерине алып кетишти. Жаш арстандын энеси күтүп жатып, үмүтү үзүлгөнүнө көз жеткенде, өз күчүктөрүнүн ичинен башкасын алып, аны жаш арстан кылып өстүрдү. Ал жаш арстан болгон соң, арстандардын арасында жүрүп, жем алганды үйрөнүп, адамдарды жеди. Алардын жесир аялдарын булгады, алардын шаарларын кыйратты. Анын айкырыгынан жер да, анын айыл кыштактары да кыйрады. Ошондо анын тегерегиндеги аймактардын элдери ага каршы чыгышып, өздөрүнүн торун жайышты. Ал алардын ордуна түштү. Аны чынжыр менен кишендеп, капаска салып, Бабыл падышасына алып кетишти. Мындан ары Ысрайыл тоолорунда анын үнү угулбаш үчүн аны сепилге алып кетишти. Сенин энең суу жээгине отургузулган жүзүм сабагындай эле. Суунун молдугунан ал бутактуу да, жемиштүү да эле. Бийлөөчүлөрдүн бийлик таягы үчүн анын катуу бутактары бар эле. Анын сөңгөгү калың бутактардын арасынан бийик көтөрүлдү. Ал өзүнүн көп сандаган бутактары менен бийик болуп көрүнүп турду. Бирок ал каар менен жулунуп жерге ыргытылды. Анын жемишин чыгыш шамалы кургатты. Анын катуу бутактары жулунуп куурап калды. Аларды от жалмады. Эми болсо ал чөлгө, какшып калган суусуз жерге отургузулду. Анын бутактарынын сөңгөгүнөн от чыгып, өзүнүн жемиштерин жалмады. Анда бийлөөчүнүн бийлик таягы үчүн катуу бутак калбай калды. Бул муңдуу ыр. Ал ый үчүн калат. 63 забур. Ырчылар тобунун башчысына Дөөттүн забуру. Кудай, сыйынуумду ук. Өмүрүмдү душмандын коркутуусунан сакта. Мени бузукулардын арам ойлорунан, зулумдардын козголоңунан жашырып кой. Алар тилдерин кылычтай курчутуп, заар сөздөрүн жебедей тартып турушат. Күнөөсүздү жашыруун атып өлтүрүшөт. Аны күтүлбөгөн жерден атышат. Коркконду да билишпейт. Алар арам ойлорун ишке ашыруу үчүн бекем турушат. Жашыруун тузак салууну кеңешишет. Ким көрмөк эле дешет. Жалган нерселерди ойлоп таап, талдоо артынан талдоо жүргүзүп, атүгүл адамдын ички дүйнөсүнө чейин, жүрөгүнүн түпкүрүнө чейин изилдешет. Бирок Кудай аларды жебе менен кыйратат. Алар күтүлбөгөн жерден өлүшөт. Алар өздөрүнүн тили менен өздөрүн кыйратышат. Аларды көргөндөр качышат.
Адамдардын баары коркуп, Кудайдын иштерин жарыя кылышат. Ошондо алар бул анын иш экенин түшүнүшөт. Ал эми адил адам болсо, Теңирден кубаныч алат, ага таянат, жүрөгү тазалардын баары аны менен мактанышат. 64 забур. Ырчылар тобунун башчысына ырдоо үчүн дөөттүн забуру. Кудайым, Сиондогу даңк сага таандык. Иерусалимде сага убада берип жатышат. Сен сыйынууну угасың. Ар бир адам сага келип жатат. Мыйзамсыз иштер мени кыйнап жатат. Кылмышыбызды сен өзүң тазалайсың. Сен тандап алган, өзүңдүн үйүңдө жашаш үчүн өзүңө жакындаткан адам бактылуу. Биз сенин үйүңдүн, сенин ыйык ибадатканаңдын баталарына тоёбуз. Адилет сотто коркунучтуу болгон Кудай, бизге кулак сал. Биздин куткаруучубуз төгөрөктүн төрт бурчунун, алыскы деңиздегилердин үмүтү сенсиң. Өз күчү менен тоолорду тургузган, кудурет менен курчанган, деңиздердин шуулдагын, алардын толкундарын, элдердин козголоңдорун токтоткон сенсиң. Сенин кереметтериңен бүт жер жүзүндө жашагандар коркушат. Эртең менен да кечинде да өзүң даңкталасың. Жерге түшүп, анын суусунун кандырасың, аны мол түшүмгө байытасың. Сенин дарыяларың сууларга толгон жерден дам бересиң. Анткени жерди ошондой кылып жараткансың. Анын бороздорун кандырасың, өңгүл-дөңгүл жерлерин түздөйсүң, жамгыр суусу менен жибитесиң, өсүмдүктөрүнө батаңды бересиң, жай айын берекеңе бөлөйсүң. Сен баскан жерлерден май төгүлүп турат, чөлдөрүңөн май төгүлөт, адырлар кубанычка бөлөнүшөт, жайыттар малга толот, өрөөөндөр дан жамынат, бардыгы кубанып ырдашат.